негизи көп ойлоном, бирок көп сүйлөгөндү жактыра бербейм. Мен ушул колунан бүгүнкү күндө колумдан келип жаткан жумуш десем болот. Менин жумушум спортчу катары ийгиликтерди жаратып келатам. Сиз айтып кеттиңиз, чынын айтсам, мен кичинекей кезимден баштап эле айылда төрөлүп, айылда чоңоюп, силер дагы ар кайсы тармактан, ар бир областтардан келдиңиздер. Мен деле кичинекей кезимден баштап эле үйдөн кыйынчылык, мындай кедей болуп эле чоңойдук десем болот. Жылдап нанга жетпей калган күндөр болгон. Мен 6 жашымдан баштап сүт сатчымын. Картошка отоп эле аябаганда кыйынчылык күндөрдү өтүп, басып өткөн десем болот. Ошол күндөрдүн аркасы менен мен өзүм 1-класска барганда эле түшүнгөм. Бул жашоодо мен өзүмдүн жашоомду башкача элестетчүмүн. Ошондуктан мен өзүмдүн жашоомду өзгөртүш үчүн мен 10-класстан баштап 11-класста толугу менен окуган эмесмин. Ошондуктан мындай азыркы учурда мүмкүнчүлүк көп, билимди жакшы алыш керек. Мен аябагандай дагы мындан ары да өзүмдүн билимимди өркүндөткүм келет. Жөн эле спортчу эмес, спорттун артында дагы эмгек көп, бирок ошол эле спортчу катары спорттун ийгиликти эле жаратып эмес, жана ошондой эле мамлекетке салынган спорттон тышкары дагы билимдүү инсан катары мен болгум келет келечекте. Ушул эле деңгээлде мен туруп калгым келбейт. Сиз айттыңыз, чын айтып атасыз, туура айтып атасыз. Мен кичинекей кезимде школда окуп жүргөндө английский курсуна баргым келчү. Бирок ушул айына 100 сом төлөбөй мүмкүнчүлүк болгон эмес, бизде ашыкча акча болгон эмес. Ошондуктан азыркы учурда колуңардан келсе бир эле чет өлкөнүн тили эмес, 2би, 10бу, 5би колуңардан келишинче тилди билгиле, канчалык көп тил билсеңер силерге мүмкүнчүлүк көп. Азыр спортчу катары деле мен өзүмдүн аймагымда Кудайга шүгүр мен өзүмдүн атымды ээледим десем болот. Бирок ушул менен эле мен токтоп калгым келбейт. Мен күндөн күнгө хочу развиваться, я каждый день хочу развиваться. И вам того же желаю. И жакында эле бир жума боло элек менин сүйүнүчүмдүн дагы мен үчүн чоң жаңылык болгон ушул аялдар күрөшүнө жаңы зал курулат деген бул мен үчүн аябагандай чоң сүйүнүч. Анткени мен ушул күрөшкө келген күндөн баштап чынын айтайын, ачык айтып кетейин, бир дагы колдогон киши болгон эмес, чынын айтсам. Аябаганда мени сындыра турчу, мени сындырып, эртең менен тура албай турган абалга чейин келген күндөр болгон болчу. Жеке биздин залыбыз жок бүгүнкү күнгө чейин. Ошондуктан Садыр Нуркожоевичке дагы тилек-ыраазычылык билдирем. Бул мен үчүн эле эмес, биздин аркабызда өсүп келаткан канча деген дагы жылдан жылга 10 жылды алсак, 10 жылдын ичинде биз аябагандай аялдар күрөшүп чоң жетиштик десе болот. Бул эмгек менин жеке машыктыруучум Нурбек Изабековдун эмгеги жана ошо биздин вице-президент Байгазы Богунович. Анткени мен чоң спортко келгенде колдоп турчу кишилер болбосо өтө кыйын. Анткени менин деле таарынычтарым болгон, жашаган жерим жок болгондон кийин, зарплатам болбогондон кийин чоң спортто жүрүш өтө кыйын. Айрыкча кыздарга дагы жана ошондой эле балдарга деле. Анткени бойго жетип калгандан кийин баскан турган акча. Ошондуктан мен ушул спортту таштап жеке жашоомду дагы эмес, өзүмдү бакканга мен иштеген чет өлкөгө кетейин деген күндөрдө эң биринчи ушу Байгазы Богунович мени өзүнүн жөндөмүнөн акча төлөп мени кармаган болчу. Андан кийин ушул чоң ийгиликтерди жарата баштаганда 2016-жылы менде бир ушундай оор абал болгон болчу. Өзүм аябагында депрессияга түшкөм. Анткени өзүңүздөр көргөндөй эле Олимпиада
Анткени ар бир жеңилүү чыгуу бул келечектеги кийинки келе турган адамдын мындай дайындайт экен, сыноо катары берилет экен. Ошол сыноону көтөрө алабы, көтөрө албайбы деп. Бирок ал учурда мен көтөрө албай калчудай учурга келгем. Ошондуктан аябагандай ар кандай сөздөр болгон, Айсулуу сатыктай жиберди, ушинтип мага мындай жан дүйнөмдү орто арчы сөздөр менен айтылып келген болчу. Бирок ал учурда мен чындыгында таарынгам. Башка өлкөнүн артынан дагы чакыруулар келип жүргөн болчу. Алар билген болчу, мага көзү жетип чакыруулар келип жүргөн болчу. Ошол учурда мен кетейин деген бир мындай 50% туруп калган болчу. Кетейин деген бир ичимдеги мындай калып тилек ойгонгон болчу. Бирок ошол учурда менин жеке маршруттуучум айткан болчу: Айсулуу, карачы канчасы кетип атат. Сага чейинки спортчулар да баары кеткен. Карачы сен алдыңга сен чтобы равняться, кто есть впереди тебя деп айтты. Ошол учурда мен карасам эч ким жок болчу. Чындыгында менин арамда, менин жанымда мени алдыга сүрөй турган үлгү катары өзүмдүн акыл-насабын үйрөтүп жок дегенде сөз менен болсо да мотивация бере турган спортчулар болгон эмес. Ошондуктан Нурбек агайым айткан болчу: Айсулуу, чыда, бул күндөр дагы өтөт, бирок сенин артыңан канча деген жаштар чыгат деген болчу. Сен карачы, ушул кичинекей өзүбүздүн Мээрим Жуманазарова жакшы бийликтерге жетип атат. Медет кызы Айпери биздин команданы айтканда, Билимбек кызы Кальмира, Сезим дагы көптөгөн кыздар өсүп келатат. Ошол учурда айткан болчу 2016-жылы: Айсулуу, карачы, аркаңдагы ушул көздөр боздоп карап турган көздөр бардыгын таштап алып сен кетип каласың. Ушуларды карачы, сен ичиңде, неужели сен ичиңде нету того чувства патриотизма деп. Мен карап алып, мен ойлонуп, ошол учурда мен өзүм мындай күчтөнгөнгө андан башка мындай багыт болгон жок. Күчтөнүп алып, мен өзүмө дагы өзүм сөз берген болчумун. Бүгүнкү күндө аябагандай ыраазымын. Канча деген жаштардын ишеничи, өзүнө болгон ишеничи, жакында эле эркин күрөштүн арасында дагы Эрназар балабыз, Алибек, алар дагы күмүш коло байгени жаратты. Мен ойлойм, мындан ары дагы ал Эрназар менен чогуу сүйлөшүп отурсак, Эрназар айтат: мен өзүмдүн көзүм жетти, алдын алганга дейт. Мен ойлойм, ар бир спортчулардын кичине болсо дагы мен ишеничине мындай кичине болсо да салым кошо алам деп ойлойм. Ошондуктан канчалык кыйынчылык болот, албетте кыйынчылык болот. Күрөштү да таштап кетип, чет өлкөгө кетип калгым келген учурлар да болгон, бирок бардыгына чыдашыбыз керек. Алдыбызга сөзсүз түрдө жакшы, позитивдүү канча деген идеологиялар бардыгы айтып келди. Мен ойлойм, үмүттөнөм, ишенем, буюрса биздин келечегибиз жакшы жакка оң болуп, биздин өлкөбүз дагы өркүндөп, ушул аялдар күрөшүнө дагы зал салынып атат деген бул аябагандай чоң сыймык. Сүйүнүчүмдүн чеги жок, чынын айтсам. Көчмөнтөрбүз, эми чынын айтсам агайга деле айта берчүбүз, көчөдө жүрөбүз, бир залга барабыз, экинчи залга барабыз, ушинтип өзүбүздүн залыбыз качан болот экен деп мен кыялданчумун. Буюрса жакын арада болуп калат экен. Чыдамсыздык менен күтөм. Канча деген азыркы биз катышып жүргөн залда дагы кыздар калыбысуу чоңоюп, буга чейин айыл тармактардан мен деле өзүм айылдан чоңоюп келдим. Азыркы күндө биздин шаарыбыздын ичинде дагы калыбысуу чоңоюп, машыгуу мындай кыялы менен дагы, кандай десем, мындай иш түрүндө дагы өзүнө ишенип келген кыздар именно ушул шаар жергесинде көбөйдү десем болот. Мындан ары дагы ушул спорт ушунчалык 10 жылды алсак, 30 жылга мен анализ бере албайм, бирок 10 жылдын ичинде жылдан жылга өзгөрүп келатат.
демек зал салынса дагы мындан ары дагы чоң жетишкендиктер болот деп анан аялдар күрөшү бүгүнкү күндө чоңдор арасында толук команда чыга албайбыз. Кыздар аз, жаш кыздар болсо келатат. Бирок бизге дагы ошол күнгө эле толук команда менен 10 салмак кыздар 10 кыз толугу менен барат деп мен үмүттөнөм. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик, Байкебес Эмиржолдош айткандай эле өзүңөрдү өркүндөтүп, өзүңөргө мүмкүнчүлүк болуп атканда өнүгүшүбүз керек, окушубуз керек, көп китеп окушубуз керек. Баардык бөлөк спортто болчуктар деле мындай күчтүү боло алса эле күрөшсө болот деп. Бирок баардыгы тандалат. Анткени мен өзүңүздөр көргөндөй эле спорттук мындай телосложение аябагандай для борца айтканда мен аябагандай арыкмын. Бул жерде деле техника да, техника. Мен канчалык за доли секунды, если мускул не будет опережать, значит ты проиграешь. Поэтому всегда должно в первую очередь работать твой мозг. А мышцы это всего лишь